Достор, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү видеороликте биз сиздер менен торговля кылабыз. Жана достор, мен сиздердин сурооңуздарга жооп беремин. Бүгүн бизде трейдинг вообще эмне экендигин, трейдингди вообще кандай туура башташ керек, эмнелерди кылбаш керек, ушулардын баардыгын ушу видеороликте көрүп алсаңыздар болот. Видеонун башталышына лайктан басыңыздар, а биз болсо достор баштай берели. Итак, бизде бүгүн воскресенье, рыноктор жабык да, балансыбызда азыр $462. Биз бул балансыбызды разгон кылышыбыз керекпиз. Мен бул разгонду частями кылып чыгарамын. Биринчи видео бул, и 4 видеороликтин ичинде мен какой-то бир цельге жетишим керекмин да. Азыр балансыбызда $462, и биз сиздер менен 4 видеонун ичинде $5000 чейин жетишибиз керекпиз да. $5000 жетишибиз керекпиз, и ошол $5000 жеткен сайын да, постепенно биз плюс еще и вывод кылып турабыз достор. Ошон үчүн эгерде сиздер видеороликти биринчи көрүп атсаңыздар, менин каналымда биринчи жолу болсоңуздар, анда каналга катталыңыздар, лайктан басыңыздар, а биз достор торговлябызды баштай берели да. Итак, давайте биз биринчи очередь котировкаларды байкайбыз. Жакшы ситуациялардан биз сиздер менен сделка ачабыз да. Биринчи очередь биз сиздер менен стратегияны колдонушубуз керекпиз да. Эгерде сиздерде стратегия жок болсо да, анда сиздер биринчи очередь ошо стратегияны табышыңыздар керек да. Итак, биринчи стратегиябыз бизде от уровня болуп калат да, от уровня. Бул жакта бизде как раз график азыр уровеньде турат, и бул жактан биз сделкабызды так 3 мүнөткө сумманы $20 ачабыз достор. $20 2 сделка на понижение достор, астыга. Анткени бул жакта бизде зеркальный уровень поддержка бар экен да. Мынакей, бизде зеркальный уровень поддержка, сразу ушу уровеньди коебуз. Как раз график ушу уровеньибизде турат. Бул жакта биз бирке өдөрөктөн койдук да, но бизде азыр бул жакта откат болуш керек. График на понижение кетиш керек да. Вот. И смотрите, достор, трейдинг вообще бул эмне да? Трейдингте бул график кантип ар бир секунд сайын көтөрүлүп кайра түшүп турат да. То есть график, рынок бул не только биз эмес да, но и башка өлкөлөрдө дагы бизге окшогон трейдерлер, инвесторлор көп да. И ар бир трейдер сатып алса да, график, например, көтөрүлөт. Если продажа кылса, график түшөт. То есть спрос, если покупательдер көп болсо, график, конечно же, көтөрүлөт да. А если продавецтер көп болсо, анда график акырындык менен график ылдыйга түшөт да. И ошондо биз сиздер менен если график астыга көтөтсө, биз сиздер менен на понижение ачып зарабатывать этсек болот. Бул жакта биз как бы спекуляция кылып атабыз да. То есть биз доходностьти көп алып кетип атабыз, но одновременно биз аз времяга сделка ачып атабыз да. То есть эң аз сделка бул жакта 1 мүнөттөн 1 мүнөттөн башталат да, и 4 саатка чейин ачсаңыздар болот. Бул спекуляция деп коет. Ушул спекуляция менен биз бул жакта аябай чоң выплата алабыз да. То есть бул жакта бизде бир сделкадан эле 92% прибыль алып кетип атабыз да. Если сиздер $100 сделка ачсаңыздар на понижение, то биз сиздер менен 92% доход алып кетип атабыз достор. То есть ушун менен биз сиздер менен бул жакта көп стратегиялар изучать этип өзүбүздү дисциплинабызды, стратегиябызды колдоп да. Эгерде сен трейдер болуп, но дисциплинаң жок болсо, анда сен бул жакта зарабатывать эте албайсың да. Вот ошон үчүн биринчи очередь биз сиздер менен дисциплина менен торговля кылып доходко чыгышыбыз керек. Бул жерде өзүңөр көрүп тургандагыдай эле азыр бизде графигибиз зеркальный уровень поддержкабызды откат кылып, но дальше пробитие кылып график үстүгө кетип атат да. Бул жактан биз сиздер менен система мартингейланы колдонобуз. Суммабызды 2,5 эсеге көбөйтүп, 2 сделка кайрадан эле 2 мүнөткө на понижение ачабыз достор. То есть биз сиздер менен бул жерде допинг ачып атабыз. Сделкабызды кайрадан эле анализ жакшылап анализ кылып, андан кийин кайра экинчи заходко киребиз да. То есть 2,5 эсеге сумманы көбөйтүп сделка ачсак, то биз сиздер менен предыдущий минустарды кайтарып кете алсак болот да. Бул как бы математический расчет менен биз сиздер менен плюска чыгып кете алсак болот. Чтобы бул система мартингейланы колдонуш үчүн бизде какой-то бир жакшы капитал болуш керек да. Ошон үчүн мен всегда айтамын да новичокторго, 100,000 рубль менен 2,000 рубль менен баштабай эле койгула. Лучше кое туруп сумманы чогултуп да, хотя бы 10,000-20,000 чогултуп, ошондо гана силер торговля кылып, мартингейлди колдонуп да, арасында силер доходко чыксаңыздар болот. Эң основной счет бул жакта доллар болот. И инвестиция минимальная бул жерде $1.
Ошон үчүн бул жакта биз сиздер менен суммабызды көбүрөөк депозит менен башташыбыз керекпиз да. И каждый биринчи торговляга келгенде биринчи сделкаңар всегда от 1% вашего депозита болуш керек да. Если мисалы балансыңыздарда $100 болсо, анда 1% болгондо биринчи сделкаңар $1 болуп калат. Биздин экинчи сделкабыз успешно плюска жабылды. Биз сиздер менен доходко чыктык дей берсек болот да. Мынакей эки сделкабыз тең плюска жабылды и биздин балансыбыз уже $504 болуп калды. Кайрадан эле биз сиздер менен суммабызды кайтарабыз. Биринчи инвестициябыз $20 баштаганбыз и ошол кайра эле суммага биз сиздер менен түшөбүз. Все. Бул жактан биз уже как бы сделка ачып плюска чыктык да. И эгерде бул жерде уже график түшүнүксүз болуп атса, то башка котировкага өтөбүз. Үчүнчү сделкабызды биз австралиец доллардан ачабыз. Бул жакта өзүдө көрүп эле жакшы тренд болуп атат, то есть восходящий тренд. И бул жактан биз 3 мүнөткө ачабыз сделкабызды на повышение достор, үстүгө 2 сделка $20 үстүгө. Анткени бул жерде көрүп тургандай эле уровень сопротивления пробития болду и график стремительно, уверенно үстүгө өсүп баратат. И след за ценой, ценанын артынан эле биз сделкабызды на повышение ачып атабыз достор. И смотрите, биздин основной вопросубуз подписчиктерден келген, бул трейдингти кантип башташ керек да, торговляны кантип башташ керек. И бул жакта дагы основной момент бар. И ошол правилаларды силер колдонушуңар керек да. Азыр ошону мен силерге баштап айтып кетем. Биринчиси бул силер эч качан бирөөдөн акча алып торговля кылбайсыңар же инвестиция кылбайсыңар. Кредит болобу же бирөөдөн залогко таштап, ломбардко таштап акча алып ошол акчага силер торговля кылсаңар болбойт достор. Болбойт да. Вообще категорически болбойт. И экинчиси бул силер өзүңөрдүн торговый стратегияңарды, өзүңүз торговый системаңарды вырабатывать этип алышыңар керек. Азыр бул жерде дагы бир эки сделка ачабыз. $5 ретесттен бул жактан биз кайрадан эле перезаход на повышениега ачып атабыз достор. Итак, экинчиси бул силер өзүңөрдүн торговый системаңарды вырабатывать этип алышыңар керек да. То есть какой-то бир стратегияны силер өзүңөр чыгарасыңар, ошол стратегия менен силер как бы өзүңөрдү көндүрүп алышыңар керек да, практика кылып. И ошондо гана силер ошол практика менен күндө кайталай берсеңиздер, силер доходко чыгасыңар достор. В любом случае доходко чыгасыңар. Главное ошол өзүңөрдүн системаңар менен торговля кылышыңар керек. Анткени ар адамдын стратегиясы өзгөчө да. Өзү айтат го кыргыздарда 5 кол тең эмес да. То есть мисалы менин стратегиям возможно башка бирөөгө жакпайт да. Ол башка стратегия менен торговля кылат. Возможно силер дагы ушундай пробовать этип көрсөңөр, өзүңөрдүн стратегияңарды как бы разрабатывать этип чыгарсаңар болот да. И ошол системаны силер вырабатывать этишиңер керек да. Вырабатывать этишиңер керек и ошол система менен күндө торговля кылып практикалай беришиңер керек. И ошондо ошол практика менен торговля кыла берсеңер, силер по-любому ошол дисциплинага, как бы ошол дисциплинага мындай көнүп каласыңар да, и постепенно акырындык менен доходко чыга баштайсыңар. И үчүнчү кеңешим бул силер өзүңөрдүн сделкаңарды плюс болобу, минус болобу, ошол сделкаңарды анализировать этишиңер керек да. Эмнеге бул жакта плюска жабылды, эмнеге бул жерде минуска жабылып калды, возможно мен какой-то бир схеманы же кайсы бир стратегияны кой бербедим, ошону силер постоянно анализировать этип турушуңар керек. Өзүңөрдүн ошибкаңарды бул жакта анализировать этип, кийин ошол ошибканы кайталабаш үчүн силер ошол анализдеп турушуңар керек да, өзүңөрдүн сделкаңарда да. Если минуска жабылып калса, то байкагыла, карагыла, переанализ кылып көргүлө, кайсыл жерде ошибка болду, кийин ошол ошибкаларды кийин кайталабаганга аракеттенесиңер. Төртүнчүсү, трейдингти силер бизнес же жумуш катары воспринимать этишиңер керек да, но хобби сыяктуу эмес достор. Көбү как хобби сыяктуу воспринимать этет да, как азартные игры сыяктуу кылып, бул жакта көбү келип бат акча таап кете алам деген мышление менен келип акчаны утура бергендер көп достор. Ошон үчүн трейдингти силер всегда бизнес же жумуш катары воспринимать этишиңер керек. И бешинчи, сен эмоцияны, өзүң эмоцияңды кармаганды билишиң керексиң да, өзүң эмоцияңды контролдогонду билишиң керексиң. И ошол контроль менен сен бул жакта сразу эле заработка чыксаң болот да. Если эмоцияңды кармай алсаң, если как бы терпениең күчтүү болсо да, сабырың күчтүү болсо, анда сен бул трейдингде спокойно заработка чыксаң болот да, спокойно, уверенно. Эмоцияңды кармаганды билишиң керексиң да, ага жол бербей. И ооба, бул нерсени как бы кылыш да, кайталаш дисциплинага киргизүү аябай кыйын болот да, но
пошаговый күндө кайталай берсең, как үчүнчү айткандагыдай эле өзүңдүн системаңды күн сайын кайталасаң да, ошол системаңды как бы практика кылып өзүңө көндүрүп алсаң, то анда сен бул жакта дальнейший рост кылып доходко чыга баштайсың 100%. Биздин сделкаларыбыз плюска жабылды, $45 2 сделкабыз, и биз сиздер менен основной бул жактагы сделкаларыбызды кайтарып кеттик. Все, биз сиздер менен азыр башка валютный парага өтөбүз. Валютная пара канадец японская иена. Канадец японская иена биз сиздер менен байкасак болот. Бул жакта бизде снижение болуп атат. Нисходящий тренд болуп, график астыга кетип атат. Бул жакта биз сиздер менен по тренду 3 мүнөткө $20 2 сделка ачабыз на понижение, достор. 4-чү сурооңуздар, канча сумма менен, канча депозит менен башташ керек, достор. Бул жерде как бы трейдинг да, достор, трейдинг, и сен башын айтканда деле аз сумма менен ордунда эле тура бересиң да, как трейдингдин заработыгын ощущать эте албайсың да. Но бир кеңешим берем, ошол кеңешти силер колдонушуңар керек. Башында, конечно же, силер аз сумма менен башташыңар керек да. Минимальная сумма да для старта бул $100, достор. Трейдингде $100 менен силер хотя бы бир жуманын ичинде плюс $100 кылып заработка чыксаңыздар болот. И потом уже в дальнейшем силер $100 потихоньку балансыңыздарды көтөрө баштайсыңдар. Башында $100 менен баштадыңыздар, $200 жеткиздиңиздер, $100 вывод кылдыңыздар, кайра эле ошо $100 менен $200 чыгардыңыздар, ошол $200 кайра вывод кыласыздар. То есть биринчи силер $100 салгандан кийин доходко чыгасыңар го, $200 чыкканда силер ошол сразу вложенный акчаңыздарды чыгарып алышыңыздар керек да. И дальше силер ошо заработанный акча менен торговля кылып доходко чыга баштайсыңар, достор. Биринчи очередь аз сумма менен баштаганды үйрөнүп алышыңыздар керек. Аз сумма трейдингде бул $100, достор. 1000 рубль эмес, 500 рубль эмес, 2000 рубль эмес, 3000 рубль эмес. Биздин сделкабыз минуска жабылып калды. Бул жакта өздөрү көрүп тургандай деле резкий импульс башталды. Бул жакта биз сиздер менен суммабызды кайра эле $45 коюп, бул жакта биз уже сделкабызды 1 мүнөткө ачабыз, достор. 1 мүнөткө на повышение, достор. Резко 2 сделка ачабыз, анткени бул жерде импульс башталды, и бул жерде азыр жакшы рост баштады. Так, достор, бул жакта мен сделкамды 5 секундка ачып алыптырмын, достор. И но по-любому бул сделкабыз плюска жабылды да. Өздөрү көрүп тургандай эле импульс башталды, и бул жакта мен ошибкам 1 мүнөт эмес, 5 секундка коюп алыптырмын, достор. Ладно, бул сделкабызды зато плюска жагып кеттик, достор. Итак, кайра эле $20 которобуз, и биз сиздер менен бул жакта уже башка валютный парадан анализ кылабыз, достор. Башка валютный парадан анализ кылабыз. Валютный пара евро Kuwait, бул жактан биз сделкабызды на понижение ачып койсок болот да. Анткени бул жерде бизде көрүп тургандай эле снижение болуп атат, и бул жерде бизде как бы двойное вершина болуп атат да, фигура двойная вершина. Давайте бул жактан 1 мүнөткө 2 сделка ачабыз $20, и технический анализ мен сиздерге көрсөтүп кетейин да. Бул жакта бизде мынакей уровень поддержка бул жак болуп калат, и бизде нисходящий трендтин линиясы мынакей, достор. То есть бул жакта көрүп тургандарды эле максимумубуздар түшүп баратат да. Все снижение болуп атат, и бул жакта графигибиз на понижение кетип, бул жакта бизде азыр уровень поддержкабызга келиш керек, достор. Мынакей бул уровень поддержка келиш керек, анткени бул жакта көрүп тургандай эле 1 2 3 4 5 касание болуптур да. Азыр бизде 6-чы касание болушу мүмкүн да, и ошон үчүн мен сделкамды на понижение ачтым, достор. И көрүп тургандагыдай эле биздин анализибиз четко, уверенно иштеп атат 100%, и бул сделкабыз мен ойлойм плюска жабылды деп ойлойм, достор. Да, бул сделкабыз успешно плюска жабылды, достор. Биз менен чогуу обучение кылып заработка чыккыңыздар келсе, то анда биздин открытый каналыбызга катталып алыңыздар. Бул жакта мен өзүмдүн обученияларымды, өзүмдүн сделкаларымды жана өзүмдүн мотивацияларымды, статистикаларды ушул жака жүктөп турамын, достор. Бүт важный информациялар ушул телеграмдын ичинде, достор. Ссылка видеонун астында болот, же болбосо комментариянын башында болот. Ошол жака кирип кирсеңиздер эле Trading KG миллион деген канал чыгат, достор. Ушул жактан катталып алыңыздар. Биринчи видеороликтин итогу, достор, балансыбыз $627 болуп калды. Кийинки видеороликте экинчи этабында мен тоже торговля кылып дальше разгонять этемин счетумду, и возможно, достор, буйруса экинчи видеороликте мен уже вывод кылып каламын, достор. Вывод кыламын, и
Дальше, достор, мен ушу счетту айтканда деле $5000 чейин как бы раскрутка кылып разгонять этишим керекмин, достор. Сиздер дагы ушул этапты, ушул жолду көрө алсаңыздар болот. Бардык разгонумду ушул каналыма жүктөп турамын, достор, видео кылып. Каналга катталабыз, лайктан басабыз жана, достор, колокольчикту басканды унутпаңыздар. Жаңы видеолор чыкканда сиздердин телефонуңуздарга же компьютериңиздарга уведомление болуп чыгып турат, достор. Сиздер менен мен Нурсултан, кийинки видеолордо көрүшөбүз. Баарыңызга салам алейкум.